Арыбаңыздар, ардактуу асыл инсандар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов устаттык өнөрү китебинен номер 1 сабак. Чыныгы мугалим, мыкты методист Гапыр Мадаминовдун китебине пикирди жазган Рыспаев Сулайман, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Тоголок Молдо, Арабаев, Сыдыкбеков сыйлыктарынын лауреаты. Андемесе, урматтуу угармандар, Рыспаев Сулайман агайдын пикирине көңүл буруңуздар. Гапыр Мадаминов учурда жалпы республикабыздын мугалимдери менен окумуштуу педагогдордун назарына илинип, өзүн педагогикалык жаңы табылгалары аркылуу таанылып калды. Ал алыскы Лейлек районунун бир бурчундагы катардагы гимназияда иштеп жүрүп, өзүнүн жаңылыктарын өз практикасында таап, жалпы республикабызга китептери менен жайылтылууда. Анын акыл эмгегинин маданияты, ата-энелер сиздер үчүн, устаттык өнөрү жана башка китептери азыр мугалимдердин текчесинде өз ордун тапты. Колуңуздардагы жаңы китеп дагы мугалимдин эмгегин илимий жол менен уюштурууга, жаңы технологияларды колдонууга, иштөөгө, жаңылыктарды сезе билүүгө, окуучуларды олимпиадага, ЖРТга даярдоого, мыкты инсандарды тарбиялоого жардам берген дагы бир жаңы мыкты эмгек болот деп ишенем. Эмесе Гапыр китебине Ак жол деген Рыспаев Сулайман агайыбыздын пикири менен тааныш алдыңыздар. Урматтуу угармандар, жалпы республикабызда мугалимдердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон устаттык өнөрү китеби мугалимге жардам берген усулдук китеп. Айрым тааныш эмес мугалимдер үчүн устаттык өнөрү китебинин мазмунунун айрымдары менен тааныштыра кетейин. Сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча айрым сунуштар. Урматтуу мугалим, сиздин мектептеги абийириңиз төмөнкүлөрдөн көз каранды. Активдүү практикалык сабак. Окуучуларды шыктандырып сабак өтүү. Үй тапшырмасын текшерүүнүн айрым жолдору. Үй тапшырмасын берүүдөгү кемчиликтер жана аларды түзөтүүнүн жолдору. Окуучуларга методикалык сабак өтүү. Окуучунун билим алуусун рационалдуу уюштуруу жөнүндө. Эмне үчүн окуучулардын кызыгуусу төмөндөйт? Окуучуларды билүү, окуу, үйрөнүүгө кызыктыруунун мааниси жана жолдору. Класста, сабакта жагымдуу моралдык, психологиялык климат түзүү. Мугалимдер сиздер үчүн календарлык план түзүү жөнүндө, сабактын планын түзүү жөнүндө, ошондой эле кыргыз тили жана адабияты боюнча олимпиадага даярдануу боюнча эскертме. Химия боюнча жайкы олимпиадалык группанын окуучулары үчүн усулдук сунуштар. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу, экзаменге даярдануу. Мугалимдин өз алдынча билим алуусунун мааниси жана жолдору деген жана башка эң сонун темалар менен кийинки биздин сабактарда тааныша аласыздар. Урматтуу угармандар, сиздерге дагы сунуш катары айта кетерим, устаттык өнөрү китебин колуңуздарга алып, баракта окуп чыксаңыздар, кесипке болгон сүйүүңүздөр артып, шыктануу менен иштейсиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта болуңуздар.